Хабашияға аттанған екінші көч. Курайштардын мусулмандарды куугунтуктоосу уланып, абал оор бойдон сакталып тургандыктан, дагы бир көч Хабашияга аттанууга аргасыз болду. Буга Хабашияга барган мурдагы мусулмандардын жакшы жайланышканы дагы себеп болду. Бул көчтү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Абу Талиптин уулу Жапар баштап чыкты. Көчтө жалпысынан 83 эркек, 11 аял топтолду. Бул көчтү да Нажаши жакшы кабыл алып, канатына калкалап алды. Курайш капырлары аларды кайра кайтарып берүүсүн суранып, Нажашиге элчилерин жиберди. Бирок мусулмандардын туура жолдо экендигин билген Нажаши Курайштын талабын орундаткан жок. Ушул күндөрдө Пайгамбарыбыздын дагы бир атасы менен бир тууган агасы Хамза, Аллахандан ыраазы болсун, динди кабыл алды. Курайш уруусуна гана эмес, башка урууларга дагы сыйлуу болгон эр жүрөк Хамзанын динге кирүүсү Курайштарды алдан тайдырса, мусулмандарга чоң күч-кубат берди. Андан бир аз убакыт өткөн соң, Курайштын дагы бир тың өкүлү, Аллахандан ыраазы болсун, Умар динге кирди. Аллахандан ыраазы болсун, Умар каардуу, чечкиндүү, тайманбас адам эле. Андан адамдардын баары ийменип турчу. Анын динге кирүүсү мусулмандарга болуп көрбөгөндөй дем болду. Бул тууралуу Аллахандан ыраазы болсун Ибн Аббастын Умар динди кабыл алганда биздин чекебиз жарый түштү деп айтканы бар. Дагы бир сөзүндө Умар динди кабыл алганга чейин Кабанын айланасында намазыбызды көрүнө окуй алчу эмеспиз. Ал динге киргенден кийин бизге эч ким үн ката албай, намазыбызды ачык окуп калдык деп айтат. Кара ниет бойкот. Бутпарастар мусулмандарды кыйнап, ур-токмокко алуу менен динден кайтарууга болбостугуна көзү жетти. Ал тургай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө да бел байлап көрүштү. Агасы Абу Талип жана жакын уруулаштары Хашим менен Муталиптин уулдары ага жол бербеди. Акырында мусулмандарга кысым көрсөтүүнүн жаңы жобосун ойлоп табышты. Бутпарастар чогулуп, мусулман болобу же болбойбу ага карабастан, Хашим менен Муталиптен тарагандарга каршы иш жүргүзүүгө келишим кылышты. Келишимде аларга кыз бербөө жана алардан кыз албоо, аларга эч нерсе сатпоо жана эч нерсе сатып албоо, жана алар менен карым-катнаш жасабоо керек деп жазылган болчу. Бул келишим кагазга түшүрүлүп, Кабага илинип коюлду. Бул окуя пайгамбарлыктын 10-жылы болду. Соода сатыктын жоктугу, иштин өз убагында бүтпөй калуусу албетте жашоо шартты оорлото баштады. Хашим менен Муталип уулдары ар кайсы айылдардан чогулуп келип, Меккенин түштүк тарабындагы өрөөнгө отурукташты. Бир гана Абу Лахаб ал жерге баргандан баш тартып, өзү да Хашимдин балдарынан таркаганына карабастан, алардын кыйналуусуна жан үрөп аракет кылып жатты. Аларга тамак-аш, азык-түлүк такыр киргизилбегендиктен ачарчылык болуп, адамдар жалбырактарды, эски куурап курушуп калган терилерди жеп калган учурлар да болду. Ачкарын балдардын ыйы жаңырып, аялдар алдан тайып жыгылды. Буларга боор ачкан кээ бир тууган туушкандары жашыруун азык-түлүк алып келип жардам көрсөтүп жатышты. Кокустан буларга жардам бергени билинип калгандар болсо, келишимдин негизинде катуу жазаланып жатты. Мына ушундай башка тартсаң бутка, бутка тартсаң башка жетпеген каатчылык жашоо 3 жылга созулду. Албетте, бул Алла Тааланын динди жаңыдан кабыл кылып жаткан мусулмандарга жиберген сыноосу эле. Диндин акыйкатын түшүнүп, ыйманы бекемделип, акырет жашоосун самап, бул дүйнө жашоосу убактылуу экенин билген мусулмандар бул сыноодон өтүп кетишти. 3-жылы Курайштын кээ бир аксакалдары кылып жаткан бул иштери туура эмес экенин, башкалардын алдында шерменде болуп жаткандыктарын айтып, келишимди бузууну жана Хашим менен Муталиптин уулдарына жарыяланган бойкотту жокко чыгарууну сунуш кылышты. Алардын башында Курайштын барктуу өкүлү Хишам бин Амр бин Робия турду. Зухайр бин Умая жана анын энеси Атика бинт Абдул Муталиб Курайштарга кайрылып,
Haşimdin baldары kırılmakçı olup jatsa, bizdin kursagыбыз tok, giyimimiz bütün jürgönübüz jaramak bile. El jurttan uyalsaňar bola. Allah'a kasam, eger bul gelişimdi toktatmoýunça janım jer jytdabayt dep talap koýuşdy. Akyryndyk menen alardan aytkanyna adamlardan jüregi jibip, adamgerçiligi oýgonyp, gelişimdi buzuunu talap kılgandardan sany göbeýdi. Abu Jahil alarga karşı bolup gelişimden saktaluusun talap kıldy. Birok buzuunu kalagandar basımdуулuk kılıp, gelişim buzulup, Kabaga elingen kagaz alınıp salındı. Düşündürme. Uşul gelişimdin buzuluşu tuuralı gebir kiteptirde mındaça aytılgan. Aradan 3 yıl ötkön soň Kabaga elip koygan barakty kübö kurtu jep, bir gana Allah'nın atı menen degen jazu aman kalgandygy Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemga ayan arkyly belgili bolat. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem munu Abu Talib'e aytat. Abu Talib Qurayş kapırlarına siler жазып ilip koygan kagazdy Allah Taala kurtka jedirip jogotdu. Any karap körgülü. Eger çynda ele oşondoy bolsa, anda bul Allah'nın kaloosu. Silerden gelişimiňer toktosun. Eger anda emes bolsa, men inimdi silerden goluňarga salyp berem. Kalaganyňardy jasay bergile, deyt. Alar barıp karassa, çynda ele kagazdy kurt jep, Allah'nın aty jazylgan jeri gana kalıptır. Kapırlar munu öz gözleri menen görüşse dele işenbey, bul sıyqır dep gejirlenişet. Baykottun toktatuluusuna uşul okuyada sebep bolgon dep aytylat. Birok bul okuyanın anyk bolgonu tuura tak kabarlarda aytılgan emes. Menimçe avtor oşol sebepten bul okuyanı kitepke girgizbese gerek. Allah bilүүçü. Kotormoçulardan düşündürmösü. Oşol günden tartıp Mekke'ge çoğulgan uru ulaştar öz ayıldarına kaytıp adattagıday jaşoo baştaldı. Soda satık, alış-beriş ulanıp musulmandardın jaşoosu jakşıra başladı. Bul arada dinge girgenlerinin sany dagı köbeýdi. Bul dindin jolun eç kanday ekonomikalyk je sayasy karşılıklar tıya albasın dalil dedi. Hadiça enebizden qaytış bolusu. Hadiça enebiz Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden ömürlük jubaýy gana emes, jan joldoşu, ıldyda öbögü, öýdöde jölögü, maly janyn aga bagıştagan tiregi, eň birinçi iman geltirgen ümmötü, artynan tukum ulagan urpagynyň enesi, süýüktü jary bolçu. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem anın jakşylygyn daňtap, ayaldardan eň jakşysy Huwaylid kızı Hadiça dep aytkany var. Hadiça enebiz jahiliyatda eň bay adamlardan biri gatary belgili bolsa, İslamda eň kayrymdy baylygyn bütünдөй din joluna işletip, üstünde jamaçy çapany menen kalgan adam gatary belgili. Paýgambarlykdyn 10-njy ýyly maktooну kaýsy tarabyndan aýtsa da ılaýykdy bolgon momundardyň enesi Hadiça enebiz bul dünýeden ötdi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem aga beýişke girerin bir gança jolu süýünçülep, Jabrail periştenin salamyn jetkirip, aga razy bolup, jaşoo geçirgen Hadiça enebiz 65 jaş kuragynda jaratúçusunun aldyna getdi. Abu Talib'den qaytış bolusu. Abu Talib'den orusu güçöp, jaşoodon ümit ütülüp bara jatkan. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem any atasynday jakşy görçü. Jetimdik gündöründen tartıp, erezege jetkençe bagyp tarbiýasyn bergen, üýlendirip, turmuşdun jolunu üýretken, paýgambar bolgondan keyin kanatyna kalkalap, duşmanga sür bolup, eç kimden zıyanyn tigizbey jardam görsetken agasynyň dinge girbey jürgeni Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemde kyjalat kılçy. Ölümgö bel baylap jatkan agasyna dagı bir jolu girip, any dinge girүүgө ündep gördü. Bul okuya tuuralı İmam Bukhari жазып kaldırgan hadiste mıntıp aytylat. Abu Talib uğurup jatkan uçurda aga Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem girdi. Anın janynda Abu Jahl menen Abdullah bin Abu Umaya bar eken. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem agasynyň janyna tize çögüp, "Abake, la ilaha illallah" dep aytyňyz. Kıyamatda uşul sözüňizdi dalil kılıp,
koldoo görsetöýün dedi. Abu Talib birdeme demekçi bolup kaldyle, andan ozungan Abu Jahil, "Sen emne Abdülmuttalib'din dininen baş tartyp ketesiňbi?" dep söz garalaşdy. Abu Talib anın akırkı sözün gaýtalap, "Abdülmuttalib'din dinindemin" dep güýrep, oşol boýdan jan berdi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem, "Sen üçin Allah'dan geçirim suraýmyn" dedi. Bul okuyadan keyin Allah Taala müşriklerden tozoky boloru belgili bolgondan keyin, eger al jakyn tuğany bolsa da, alardın günösün geçirүүnü suranyp dua kıluu paýgambarga jana ýymandularga hiç mümkün emes degen. Bul Toba suresinin 113. ayatı. Jana, "O Muhammad, sen özüň tüýgen adamdyn baryn ele tuura jolga başlaý albaýsyň. Allah gana özü kalagan adamın tuura jolga baştaýt. Tuura jolga ılaýyk tuulardy al özü jakşy bilet" degen ayatty düşürdi. Bul Kasas suresinin 56. ayatı. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem agasyn abdan jakşy görçü. Anın dinge girip qaytyş bolusun samaçu. Birok Abu Jahil menen alsyaktu adam jana jinderden şaytandary anın dinge girүүsüne mümkinçilik berişpedi. Agasynyň musulman bolboy qaytyş bolgonu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemde kaýgyga saldy. Gebir alımlar müşriklerge dua kılba degen ayat Abu Talib üçün düşkün emes dep aytışat. Kanday bolsa da ayattan belgili bolup turganday, müşriklerge dua kıluu bolbostugu aykın. Oşentip özü dinge girbese da Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemde duşmandarынан gorgup, dindin tarkaluusuna çoğun salım goşgon Abu Talib düýneden öttü. Mından köp uzabay Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden dağı bir jakşy görgen adamy Hadiçe enebizde düýne salgandyktan bul jyl taryh baraktarynda kaýgy jyly dep kara tamga menen жазılıp kaldı. İsra jana Miraj okuýasy. Isra sayakat kıluu degen manini beret, Miraj kötörülүү degen manini beret. Kotormoçulardan düşündürmesi. Isra jana Miraj okuýasy İslamdagy emes, adam zatyn taryhynda birinci jana akyrky jolu bolup ötken manilүү möjiza okuýa. Bul okuyanın adamzat yaşoosunda jana dinde manili ordu bolgon üçün Allah Taala Kur'andagy bir sürönün atın Isra dep atap, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem bolsa, bul okuya turalı köpdögen hadislerde aytkan. Isra, bul Allah'nın kalosy menen Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'din tün içinde Mekke'deki Haram meçidinen Palestinadagy Aqsa meçidine barıp, oşol ele tünü qayra Mekke'ge gelүүsü. Miraj, bul Allah'nın kalosy menen Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'din Aqsa meçidinen 7 gavat asmandın üstüne götürülüp, Allah'nın kudretin bildirgen çoğun belgilerin görüp, oşol ele tünü Aqsa meçidine qayra gelүүsü. Isra jana Miraj okuýasy Haram meçidi menen Aqsa meçidinin baýlanyşy bar ekendigin Paýgambarymyz Muhammad sallallahu aleyhi we sellem menen andan murda jaşap ötken paýgambarlardyň baýlanyşyn, anın dini menen murdagy dinlerden baýlanyşdy ekendigin bildirgen okuýa. Jaratuçu bir, din bir, adam zattın tamırı bir, paýgambarlardyň maksatı bir. Bul okuya Kur'an ayatlarında açık aykın. Tün içinde Haram meçidinen kuttarıgan Aqsa meçidine pendesin seyil kıldırıp belgilerin ağa görsötken zat Aru dep aytılgan. İsra suresinin 1. ayatı. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'den asmanga götürülüsü kebir pikirlerde aytılganday tüşünde je ruhu menen gana bolgon emes. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem denesi jana ruhu menen oýgu awalynda götürülgen. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem Mekke'de Kabanyň janynda uktap jatkan uçurda Cebrail perişte gelip anı Zamzam kudugunun janına alıp barıp, gökürөгün jarıp, jüregün Zamzam susu menen juup, iman jana danışmandıkka tolturup, anan oýgutotda özü menen birge ala gelgen Burakka mingizip, Burak
деген бул чагылган деген сөздөн алынган. Айтымда ал аттан жапыз, эшектен чоңураак, ылдамдыгы жана кыймылы бир гана Аллахка белгилүү болгон өзгөчө жаныбар. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Буракка мингезип, Акса мечитин көздөй алып жөнөйт. Көз ачып жумганча Акса мечитине келип, мурдагы пайгамбарлар ат улоосун байлаган мамыга буракты байлап мечитте 2 рекет намаз окуйт. Ошол учурда Жабраил периште 2 чөчөктүн бирине сүт, экинчисине мас кылуучу ичимдикти куюп келип, экөөнүн бирин тандоону буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүттү тандайт. Жабраил периште: "Ишенимиңден жанбай туура тандадың. Эгер мас кылуучу ичимдикти тандаганыңда, сен да, сенин үммөтүң да адашат эле", деп сүйүнүчтүү кабар айтты. Андан соң бир канча пайгамбарларга кезигип, аларга имам болуп намаз окуп, анан кайра буракка минип, Жабраил периште менен бирге асманга көтөрүлөт. Бул окуя тууралуу хадисти Аннас бин Маликтин айтуусунда Имам Бухари китебиндеги Мираж деген бөлүмдө жазып калтырган. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Исра жана Миражга кыскача токтолуп, анда болуп өткөн маанилүү окуяларды айтып берген. Ал эми башка риваяттарда бул окуя тууралуу кенен кесир айтылган хадистер да бар. Көптөгөн алымдар Najm сүрөсүнүн алгачкы аяттарында айтылгандарда дал ушул Мираж кечесине байланыштуу деп айтышат. Чынында аяттарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде көргөн Алланын кудуретине далил болуучу белгилер тууралуу айтылган. Батып бара жаткан жылдызга ант. Эй Курайш мушриктери, силердин жаныңардагы Мухаммад адашканда эмес, азгырылганда эмес, ал өз оюнан сүйлөбөйт. Ал сүйлөгөн сөздөр вахий гана. Ага ал кабарды өтө күч кубаттуу Жабраил периште үйрөткөн. Көрктүү, кудуреттүү Жабраил периште көтөрүлдү жана жогорку асман мейкиндигинде көрүндү. Кийин ага пайгамбарга өтө жакын келди. 2 жаа бою же андан да жакыныраак. Анан Аллах пендесине вахий кылды. Көз көргөндү көкүрөк тастыктады. Эй мушриктер, силер ал Мухаммад менен өзү көргөн нерсе жөнүндө талашасыңарбы? Мухаммад аны Жабраилди экинчи рет дагы көрдү. Сидратул Мунтаханын алдында. Мавва бейиши ошол дарактын алдында. Капыстан Сидрат дарагын бир улук нерсе ороп калды. Мухаммаддын көзү четке бурулбады жана буйрулган нерсени көрүүдөн четтебеди. Ал Мираж түнүндө Раббисинин кудуретинин чоң белгилерин анык көрдү. Najm сүрөсү 1-18 аяттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол эле түнү Акса мечитине түшүп, андан Харам мечитине келет. Эртеси болгон окуяны меккеликтерге айтып берет. Капырлар ага ишенген жок жана мына ушул сөзү менен Мухаммад эл арасындагы аброюн түшүрүп алат деп ойлошту. Пайгамбардын эң жакын досу, мусулмандардын арасында да, капырлар арасында дагы кадыр баркка ээ болгон Абу Бакр бул учурда Меккенин сыртында болчу. Капырлар Абу Бакр Мухаммаддын айтканын укса, андан жүз үйрүп кетет деп ишенич менен бул кабарды ага жеткирүүгө шашышты. Абу Бакр алардын айтканын кунт коюп угуп, анан суроо узатты. Муну чындап эле Мухаммаддын өз оозунан уктуңарбы? Ооба, дал өзү ушинтип айтып жатат, дешти капырлар кубанып. Эгер Мухаммад өзү айтып жаткан болсо, анда ал жалган айтпайт. Анын эмнесине таң каласыңар? Деди Абу Бакр. Капырлардын кубанычы суу сепкендей боло түштү. Мухаммаддын дининен баш тартат деп ойлогон Абу Бакр кайра анын сөзүн тастыктап, ага болгон ишенимин дагы бекемдеди. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эл алдында бул окуяны Абу Бакрга айтып берди эле, ал пайгамбардын ар бир айтканын чындык деп тастыктап отурду. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрга карап: "Абу Бакр, сен сыддыксың", деп ага каймана ат ыйгарды. Сыддык ишенүүчү, тастыктоочу, чынчыл деген маанини берет. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Ошондон тартып эл арасында Абу Бакр деген атка Сыддык деген мактоо кошулуп, Абу Бакр Сыддык деп аталып калды. Исра жан Мираж окуясынын кайсы убакта болгону тууралуу так маалымат жок. Алымдар арасында Раббиул Аввал айында жана Раджаб айында болгон деген пикирлер бар. Чынында бул окуянын кайсы убакта болгону маанилүү деле эмес. Бул окуяга Алла Таала
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды тандап алганы бул окуядан алына турган сабактардын көптүгү жана зарылдыгы маанилүү.